Урматтуу достор, орозо айы жакшылыкта жарышуучу ай экендигин айтпасак деле бардыгыңыздар билесиздер. Биз ушундай башыбызга оор сыноо келген мезгилде бизге окшоп сыноого кабылгандардын саны аябай көп экендигин билдик. Ошондуктан колуңуздардан келишинче бардыгына жардам берип, алардын катарында баламдын айыгып кетүүсү үчүн 200 000 долларга муктаж болгон бизге дагы жардам көрсөтүп коюңуздар. Алла баарыңыздардан ыраазы болсун. Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле башкы каарманыбыз Сойер менен таанышабыз. Ал кайсы бир компанияда офис кызматкери болуп иштечү. Түшкү тамактануу учурунда ал апасына чалып видео байланыш аркылуу сүйлөшүп, көрсө Сойер жакында эле Бостондон бул жакка жумушунан которулуп келиптир. Бирок Бостондон эмне үчүн кетип калганынын так себебин апасына айтпай коет. Кечинде Сойер түнкү эс алуучу жайдан бир жигит менен таанышып, аны менен мамиле курганга аракет кылып көрөт. Бирок бир учурда эле жанагы өзү таанышып жаткан жигиттен өзү коркуп кетип, психологиялык жактан жабыркап жатканбы айтор эртеси күнү психологко барат. Ал психотерапиядан бир аял менен сүйлөшүп, өзүнүн жүрүм турумундагы кээ бир таң калыштуу нерселер жөнүндө айтып бере баштайт. Аны бир азга угуп жана ар кандай суроолорду берген кара терлүү аял Сойерге бир кагазды берет да бул жерге кол коюп бериңиз. Биз сизге баардык тийиштүү болгон жардамдарды көрсөтөбүз деп айтат. Анда Сойер кагазды окуп отурбай эле ал жерге колун коюп жиберип, күтүү бөлмөсүндө күтүп отурса аны бир адам келип ээрчитип кетет. Ал адам Сойерди бир бөлмөгө алып кирген соң, биз сиздин кол баштыгыңызды текшеришибиз керек деп текшерип баштап, анын бир канча буюмдарын өзү менен кошуп эле алып кете баштайт. Эч нерсени түшүнбөй калган Сойер силер эмне кылып жатасыңар деп сурап, кол баштыгын алганга аракет кыла баштаса эле бир медайым кирип келет да, биз сизди а дегенде өз денеңизге эч кандай залал келтирген жоксузбу, текшеришибиз керек. Ошондуктан кийимдериңизди чечиңиз деп айтып баштаса, Сойер дагы эч нерсени түшүнбөй ар кандай суроолорду бере баштайт. Анда медайым Сойерге: "Сиз өз макулдугуңузду берип бизге кол коюп бердиңиз. Эми биз сизди бир сутка ичинде өз ооруканабызда кармап, сизди көзөмөлгө алышыбыз керек" деп айтып, ошондо гана Сойер жанагы кагазга окубай эле кол коюп салгандыгы ката экендигин түшүнүп калат. Ошентип Сойер денесин текшерткенден кийин атайын кийимди кийип алып медайымдын аркасынан жөнөп, эми бир сутка бою ошол жердеги психикалык жактан жабыркаган адамдар менен жатышы керек болуп калды. Ошондо Сойерге бир ой келет да медайымды алдап баштап, "Эгер мен бул жерде калып калсам, менин апам сарсанаа болот. Ошондуктан мен ага чалып алсам болобу" деп сураса, медайым албетте болот деп жооп берип, Сойер телефон чала баштап, бирок ал апасына эмес эле полицияларга телефон чалып, аны бул ооруканада кыйнап эле калтырып жатышкандарын айтып даттанат. Сүйлөшүп бүткөндөн кийин медайым Сойерге: "Эми сарсанаа болбой барып уктай берсең болот. Анткени полицияларга күнүгө сендейлерден жүздөгөн, миңдеген адамдар чалышат" деп коет. Анда Сойер полициялар сөзсүз келет деген ой менен орундугуна барып жатып, кызыгы бул жерде психикалык жактан жабыркагандардын баардыгын тең эле бир бөлмөгө жаткырып салышат экен. А дегенче болбой эле Сойердин жанында жаткан Вайлет деген кыз ар кайсы нерселерди сүйлөп эле Сойерге тийише баштайт. Сойер ага эч нерсе деп сүйлөбөй койсо, ал Сойерге бир нерселерди ыргытып, бир кезде өзүндө бычак сыяктуу миздүү темирди жашырып жүргөнүн да көрсөтөт. Вайлет Сойерге: "Түндө сен уктап калганда мен барып сенин чачтарыңдын баардыгын кесип салам" деп коркутуп, Сойер болсо ага көңүл бөлбөй жата берет. Бир кезде полициялар ушул психикалык дарылануучу жайдын кабылдамасына келишип, аты айтып тургандай бул жер жиндикана сыяктуу болгондуктан мындай чалуулар полицияларга күн сайын эле болот окшойт. Алар адаттагыдай тизмелерин толтуруп өз кызматтарын аткаргандай болуп коюшат да кетип калышат. Түндө пациенттерди эч ким көзөмөлдөбөгөндүктөн эч кимиси уктабай эле өздөрү каалаган нерселерди кыла башташып, ошонун натыйжасында Сойер дагы уктай албай барып эле ызы-чуу чыгара баштайт. Ал эшикти каккылап эле "Мен үйгө кетишим керек" деп кыйкыра баштап, эшикти ачып кызматкерлер кирип келсе, Сойер алардын бирин чаап жиберет. Көрсө Сойер адашып эле чаап жиберген болуп, ал чаап жиберген адам Сойерди аңдып жүргөн адамга аябай окшош экен. Сыягы Сойерди Бостондон да кимдир бирөө акмалап аңдып жүргөндүктөн ушул шаарга качып келген окшойт. Кызматкерлер Сойерди тынчтандыруу үчүн дары сайып уктатып коюшат. Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, трудовой договор жасап беребиз. Эң башкысы, өзүңүз эмгектенген жумушуңуздан алганыңыз жакшы. Эгер кандайдыр бир себептер менен бербей жаткан болсо, биз аркылуу алсаңыз болот, 100% кепилдик менен. Эгер 2025-жылы ортомчулар аркылуу 3000ден жасаткан болсоңуз, ошол эле договорду ортомчусуз 2000 рубльга жасатсаңыз болот. Кааласаңыз акчасын бүткөндөн кийин берсеңиз дагы болот. Андыктан экрандагы 996 707 899 945 номерин терип WhatsApp'тан кайрыла берсеңиз болот.
Эртеси Сойерге бир кызматкер келип, аны оорукананын жетекчиси дарыгер Хотторунга алып барат. Сойер болсо дароо эле ал жетекчиге: "Мен кече адашып эле кол коюп алыптырмын. Бирок менин дени кардым соо акыл эсим жайында эле адаммын. Сураныч мени кое берип койгулачы, мен жумушуман да калып жатам" деп айтса, жетекчи Сойерге: "Сен кече биздин бир кызматкерди чаап жибериптирсиң. Анан да пациенттерге дагы орой мамиле кылып жатыптырсың" деп айтып, "Мындай жүрүм-турум жарабайт. Ошондуктан биз сени бул жерде 7 күн бою кармайбыз" деп коет. Ошентип эми Сойер андан ары дагы эч нерсе кыла албай калып, бейтаптардын арасында Нейт деген дагы бир кара терлүү адам бар болчу. Ошол адам гана бир аз түшүнүктүүрөөктөй сезилип жаткандыктан Сойер ошол адам менен гана сүйлөшө баштап, Нейт болсо Сойерге: "Негизи бул жерде бир нерсени даттанып сүйлөбөй эле койгонуң туура. Мен деле бул жерге жөн жерден келип калган эмесмин. Менин деле акыл эсим жайында. Сыягы бул ооруканада бир нерсе болуп жатат окшойт. Бир нерсе деп даттанып сүйлөй баштасаң эле алар сени дагы да оорулуу деп эсептеп, дарылануу мөөнөтүңдү дагы да узартып салышат. Ошондуктан мага окшоп тынч эле жүрө бер жана мөөнөтүң бүткөндө мага окшоп кетип каласың" деп айтат. Анан да Нейт Сойерге дагы бир нерсени түшүндүрүп берип: "Сен бул жерге кокусунан эле келип калдым деп ойлоп жатасың. Бирок чындыгында андай эмес. Сени бул жерге атайын алып келишти. Анткени булар сенин камсыздандыруучу компанияң менен келишим түзүшүп, сен бул жерде канча узак мөөнөткө калсаң, бул ооруканага ошончо көбүрөөк акча түшөт" деп айтат. Ошондо гана Сойер бул ооруканадагылар алдамчылар экенин, алар соо адамдардын баардыгын ушинтип кол койдуруп алып эле, алардын камсыздандыруучу компаниясына бир катар суммадагы акчаларды төлөтүп алаарын түшүнөт. Ошентип ал күнү кечте кирип, кечкисин ооруканадагы бейтаптардын баардыгына тең бир дарыны ичиришет экен. Баардыгы катарынан дарыны ичишип кезек Сойерге келгенде, Сойер маңдайындагы дарыны берип жаткан адамды көрүп коркуп кетет. Бирок бул жөн эле баягыдай менин көзүмө көрүнүп жатат окшойт деп ары карап бери карап бир аз убакыт өткөрүп, бирок эч кандай көзүнө көрүнбөй эле маңдайында турган адам чыныгы экендигин түшүнөт. Көрсө Сойерди Бостондон бери аңдып жүргөн адам дал ушул адам болуп чыгып, Сойер ошол жерден эле ызы чуу чыгарып кыйкыра баштайт. Ушул турган Жош деген кызматкериңердин аты эч кандай Жош эмес. Анын аты Дэвид Страйн жана ал мени Бостондон бери аңдып жүрөт деп кыйкыра баштап, албетте эч бир адам ага ишенбей коет да аны кайрадан өз бөлмөсүнө алып жөнөшөт. Алар Сойердин колдорун жана буттарын дагы таңып салышып, түндө ойгонуп кеткен Сойер башын көтөрүп Нейтти карап, Нейт жашыруун телефону менен кимдир бирөөгө чалып сүйлөшүп жаткандыгын байкап калат. Эртеси жанагы Вайлет деген кыз Сойерге кайрадан тийише баштап, ал ар дайым эле Сойерге тийишип жинине тийип жаткандыктан бул жолу Сойер аны дагы бетке чаап салат. Сойердин жүрүм-туруму үчүн кызматкерлер аны кайрадан алып кетишип, жетекчиликке алып барышса, жетекчи Сойерге: "Эгер дагы да ушундай кылыктарың баштала турган болсо, биз сени жер төлөөгө камайбыз. Сен ал жакта жалгыз каласың" деп айтып, анан да Сойердин жүрүм-турумун оңдоо үчүн ага кошумча дары-дармектерди жазып берет. Анда Сойер жетекчиге: "Жанагы Дэвид Страйн деген кызматчыңар мени Бостондон бери аңдып жүрөт" деп айтып, аны жакшылап текшергиле деп айтканы менен, жетекчи Сойердин сөздөрүнө эч эле бир маани бербей тоготпой да коет. Ошентип Сойер кечинде кайра эле башкалары менен бирге дары ичүүгө келип, жанагы Жош деген кызматчы болсо ага кагазга жазылган бир катты көрсөтөт. Аны көргөндө Сойер кайра эле: "Мына мен силерге айткан болчумун. Эч кандай менин көзүмө көрүнүп жатпай эле мен баардык чындыкты айтып жатам. Бул адам алдамчы" деп эле кыйкыра баштаса, кайрадан ага уктатуучу дарыны сайып салышат. Эртеси күнү Сойер баягы Нейтте телефон бар экендигин эстеп кетип, ага жетип барат да: "Мен сенде телефон бар экендигин көргөнмүн. Мага да берип тур, мен бирөөгө чалышым керек. Эгер бербейм десең, анда дарыгерлерге баардыгын айтып салам. Ошону менен телефонуң жок каласың" деп айтса, Нейт ага макул болуп, эч кимге көрсөтүп албай, эч ким билип калбасын жашыруун сүйлөш деп түшүндүрөт. Анда Сойер дароо эле апасына телефон чалат да болуп жаткан иштин жайын түшүндүрүп берип, бир канча убакыттан кийин эле апасы ошол ооруканага жетип келгенин көрөбүз. Ал жетекчилик менен сүйлөшүп кызынын бошотулуусун талап кылып, бирок жетекчилик баардыгы мыйзам боюнча болгондуктан биз эч кандай эч нерсе кыла албайбыз, бошотуп бере албайбыз деп коет. Анда апасы жок дегенде мени кызым менен көрүштүргүлө деп жатып, аны менен көрүшүп, Сойерди тынчтандырып: "Сен эч нерседен камсанаба. Буюрса мен полицияга жана башка тиешелүү жактарга кайрылып жатып, сени бул жактан бошотуп алам" деп айтат. Ошондон тарта апасы полицияларга барып, керек болсо адвокат менен да сүйлөшүп, бирок полициялар дагы баардыгы мыйзамдуу экен, эч кандай мыйзам бузуу жок, ошондуктан биз эч нерсе кыла албайбыз деп коюшат. Эмне кылаарын билбей апасы үйүнө келгенде эшиктин коңгуроосу кагылып, апасы эшикти ачса, электрик кайсы бир электр зымдарын текшериш керек экендигин айтат. Бирок ал электрик эмес эле Сойердин артынан аңдып жүргөн адам болуп, ал Сойердин апасын дагы аңдып келгенби айтор. Текшерим иш болуп эле үйдүн ичине кирип кетет. Кийинки күнү Сойер Нейтке буга чейин эмне болгондугун айтып берип, көрсө ал Бостондо жүргөндө башка жумушта иштечү экен. Күндөрдүн биринде жанагы Дэвид деген баланын оорукчан атасын карап калат. Сойердин жумушу ошондой болгондуктан анын атасына күнүнө 1-2 саат убакыт бөлүш керек болуп, Дэвид болсо аны жактырып калганбы айтор ар дайым эле жазып чалып артынан аңдып акмалай берет. Сойер болсо андан болушунча качканга аракет кылып, кысылып корко да баштап, тиешелүү адамдардын кеңеши менен соцсеттердеги баракчаларын өчүрүп салат да, дароо эле ушул
ушинтип башка шаарга келип жумушка орношуп иштеп баштаган болот. Эми минтип күндөрдүн биринде ушундай жагдайга кабылып, Дэвид кайра эле аны акмалап аңдыгандай болуп, айлана тегерегинде жүргөндүгүн түшүнөбүз. Кийинки күнү кечинде Сойер дарыны ичимиш болуп, бирок ичпей коюп, Нейттин телефонун алат да апасына чала баштайт. Бирок апасы такыр эле телефонду албай жатты. Эртеси Сойер телефонду Нейтке кайтарып берип жатып, апасы такыр албай жаткандыгын айтып, анда Нейт дагы Сойерге жардам көрсөткүсү келдиби Айтор. Кимдир бирөөгө чалып эле маалыматты тактап берчи деп жатканын көрөбүз. Ушул кезде алардын сүйлөшүп жатканын Страйн терезеден карап турган болчу. Сыягы ал кызганып кеттиби Айтор дааратканага кирген Нейттин эсин оодарып, бир бөлмөгө алып кирип таңып салат да ток тарттырып салдыбы Айтор. Денесинде эч кандай белги калбай тургандай кылып эле өлтүрүп салды. Андан кийин анын сүрөтүн Нейттин телефонуна жөнөтүп, сүрөттү көргөн Сойер болсо дароо эле ызы чыгара баштайт. Бирок Страйн баардыгын эрте эле жайгарып, анын телефонун алып коет да уктатуучу дарыны сайып уктатат. Нейттин өлүк денесин болсо албетте кызматчылар табышат. Бирок кызматчылар азыр бул жөнүндө эч кимге эч нерсе айтпай туралы деп чечишет. Сойерде болсо акыры жертөлөөгө камашып, Страйн ага кирип келип өз сүйүүсүн айта баштап, Сойер болсо аны эч кандай каалабарын сүйбөөрүн айтып, сенин айыңан мен ушул жерде ушинтип жүрөм деп катуу урушуп салат. Эртеси кызматчылар Нейттин ар дайым бир нерселерди жазып жүргөн китепчесин табышат. Бирок аны окуп чыккан тиешелүү жетекчилер эч ким эч нерсени билбесин деп жашырышат. Страйн болсо Сойерге ар кандай нерселерди алып келип берип, ага жагынганга аракет кылып, Сойер болсо эми стратегиясын өзгөртүп Страйнды алдайын деп чечет. Ал Страйнга экөөбүз чогуу жашайбыз, буюрса бактылуу болобуз деген сөздөрүн айтып, Страйнды алдап эле сен бул жака Вайлетти алып келип берчи деп суранат. Страйн макул болуп уктап жаткан жеринен Вайлетти ал жака ээрчитип келип, Сойер болсо Вайлет менен сүйлөшмөкчү болуп манипуляция кылып жатып эле, ал жашырып жүргөн уштуу нерсени алып алат да Страйнды жарадарлайт. Дароо эле качканга аракет кылып жөнөп баратып артын караса, Страйн Вайлетти дагы өлтүрүп салат. Анда болгон аракетин кылып отурган Сойер акыры сыртка чыгып кетүүгө мүмкүн болуп, бир жерге жашынып калганы менен Страйн болбой эле аны таап келип алат да эсин оодарат. Бир кезде көзүн ачкан Сойер бир унаада кетип бара жатканын сезип, жанында болсо апасынын да өлүк денеси бар экенин түшүнүп калат. Унаанын жүк салгыч бөлүмүн бир кезде ачып алууга мүмкүн болуп, ал жактан кулап түшүп, аны байкап калган Страйн дагы унааны токтотуп артынан кубалап жөнөйт. Дал ушул мезгилде сыналгыдагы жаңылыктардан жанагы оорукана жөнүндө маалыматтар чыга баштайт. Көрсө баягы өлүп калган Нейтти атайын изилдөө органдары ушул оорукананы изилдөө үчүн жөнөтүшкөн болот. Эми аны өлүк табышып, бирок ал жөнөткөн маалыматтарга таянып, бул оорукана өтө эле шек туудуруп жаткандыктан ал жакты тинтүүгө ала башташат. Страйн болсо токойдон Сойерди кубалап жетип барат да анын бутун жарадарлап. Эми ага сүйлөй баштаган кезде Сойер акыры Страйнды өлтүрүп салат. Оорукананы тинтүүгө алган полициялар болсо баягы Нейттин жазылган китепчесин табышып, бардык далилдер табылган соң, мыйзамсыз иштерди жүргүзүп жүргөн оорукананын жетекчилерин жана кызматчыларынан бери жоопко тартышат. Ошентип бардык иштери бүтүп, арадан канча убакыт өттү белгисиз Айтор. Биз Сойердин бир кафеде тамактанып жатканын көрөбүз. Күтүүсүз жерден эле ал баягы Страйнга өтө окшогон адамды артынан көрүп калат. Дароо эле дене бою дүрүлдөп бычакты алып анын жанына басып барып, бирок ал адамдын таптакыр эле башка адам экенин билген соң, бычакты таштап жиберип сыртка чыгып качып жөнөйт. Сыягы жанагы болгон окуялардан кийин Сойердин чындап эле психикасы бузулуп, Страйн өлгөн болсо дагы ар дайым эле аны артынан акмалап аңдып жүргөндөй сезимдерди калтырып жаткан окшойт. Кандай болгон күндө дагы Сойердин жашоосуна бул нерселердин баардыгы терс таасирин тийгизип, эми ал бул нерселердин баардыгын унутуп айыгып чыгышына дагы бир канча убакыт керек болуп калды окшойт. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.